Бүт эле жерде азыр региондордо Бишкектеги дагы саат сайын мындай электр энергияны өчүрүп баштады. Мурунку веерный отключение азыр регуляторные меры деп кошту. Чындыгында бирок бул веерный отключение да. Мен түшүнүп атам, электроэнергия бизде кризис болуп атат, оборудование эски болуп атат, начар болуп атат. Бирок ошол эле кезде кача жарандарга мындай график менен түзүп айтып койбойсуңарбы? Мынча саатта электроэнергия болбойт, кача ошого даярданышат да. Азыр 6-дан 8-тен бир райондо, башка райондо 8-тен 10-до өчөт свет. Ошондуктан сураныч графикти түзүп, айтып жарандарга, алар качап даяр болушсун. Мына ошол электроэнергия кесепетинен смог болуп атат. Электроэнергия жоктугунан көбүнчө көмүрдү жана башка нерселерди жагып, мына шаарда таптакыр уже мындай смог эле болуп атат да, катуу эле. Сураныч, бүгүн эле баштап ошону айтсаңыздар, графикти берсинчи, а то мен түшүнүп атам, ар кандай шылтоо менен ушундай эле свет өчөт. Бирок график болуш керек качабы.